Ай елгір болсын Кылыш тақтым жанына Қырық жегетіне қыз саяпкерлері келген қадамыңыздарға Алла Таалам жақсылықтарды жадырсын. Бүгін мына көптен күткен Жекшебайке ниет қылып жүрген жақсы қырғыз қазаққа бір татықтуу байга өтіп атат. Оқытқан құрандарыңыз қабыл болсын. Алла Таалам чоң аталарыңыздың, аталарыңыздың жатқан жерін жайлуу кылсын. Бул дене акыретін бактылуу кылсын сіздердин. Балдар кыздарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Сизде эми мен минтеп сунуштап кетет элем да өзүмдүн оюм кыргыз тарыхына, энциклопедиясына киргизе турган татыктуу инсандар катарына кире турган адамсыз. Кийинки муунга ушул кыргыздын улуттук ат чабышына жакшы бир жөрөлгө түзүп, кийинки жаштарга бир үлгү боло бериңиз. Аман болуңуз, бар болуңуз. Бизге окшогон ага ини досторуңуздун арасында, кыргыз элинин арасында Куран окуп жатат. Ошо Кураны кабыл болсун. Шере келген коноктор ар бир берген батаңыздар кабыл болсун, дуаларыбыз. Бүгүнкү иш-чара тоюңар кут болсун. Ошо байге жакшы өтүп жатат. Жогорку деңгээлде. Кудайым ошо байгеден ар дайым элибизде өнүксүн. Кыргыз спортчуларыбыз дүйнөгө таанылсын. Тренерлерибиз, жакейлерибиз, саяпкерлерибиз келечектеги дүйнөгө тааныла турган мыкты саяпкерлер болсун. Үйүңүздөргө ден соолук, узун өмүр, Аллах Таалам эки дүйнө бакыт берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат, ден соолук болуңуздар. Биздин белегибиз бар эле, ошо күлүк ат, ошо белекти кабыл алып коюңуздар. Баракелди. Мына улук баштаган замандаш достордун атынан башына ак калпак, ийине ак чепкен, астына күлүк ат. Жекишбайдын бүгүн мына кайнатасы бир ат мингисти, агайыны достору экинчи ат мингисип атат. Кана бир чап чатаң Жекиш. Достук байке. Көк бастауга бир барып келчи кана. Бакай байке. Бул күлүк ушу Жекиш байкенин ушу таластык, агайын эле таластык элдин атынан күлүк. Буйруса. Замандаштар элдин атынан. Балдамы Жекишем мактанбай түшөм. Эл журтка салым рахмат. кошкондорду эми Алла Таалам өзү билет, ким кандай кылып салым кошкон. Белеңиз куттуу болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат, чоң рахмат. Барыңарга рахмат. Сиздер дагы Кыргыздын улуттук оюндарына, улук мына күрөш оюндарына салым кошкон атанын уулу бир эле таластын эмес, кыргыз элинин уулдарысыңар. Бир кол чайып коелу. Дайыма достугуңар, сыйыңар бекем болсун. Бар болгула. Бар болгула. Келиңиздер эми 28 апрель кыска аралыкка ат чабыш 2000 метр аралыкка чабылат. 3 жаш бышты айгыр Молдалиев Бакыттыкы, Акматалиев Нургазы саяпкери, Сокулук району Берек айылы. 6 номерде Алерой, бул Америка Кошмо Штаттарынан келген Экасый айгыр Жакыпбек ата жылкы заводунуку. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машык туруучу саяпкери Жайлообек уулу Чубак таптаган Жеңишев Аскар чабат. Станция Ивановкада 1-чи орунду ээлеген. Нарын облусу Атбашы району. 9 номерде Каракыз. Бул Кыргызстанда туулган, атасы Джейм Рулс, энеси Венеция, Рысалиев Токобайдыкы. 3 жаш бышты байтал. Рысалиев Мирлан саяпкери Айдин чабат, Талас шаары. 4 номерде Жылдыз аттуу күлүк. Бул Маринер, атасы энеси Света, 3 жаш байтал. Осмоналиев жолдоштуку, өзү саяпкер Азиз чабат, Ысык-Ата району. 5 номерде Жейрен, Жаңасы Стамалиев Жаныштыкы, саяпкер өзү Сатаркулов Нурболот чабат. Талас облусу, Талас району Сасык Булак айылы. Жана 7 номерде Россиядан келген айтылуу 2022 жылдан бери баш байгени багындырып келаткан Спирит Алтынбек Дилдибекович Шадыбековтыкы. Мына ат чабыш оюндарынын демөөрчүсү, дайыма элдин ичинде элге ушундай шаң тартуулаган биздин меценат саяпкери Руслан уулу Нурлан. Талас көк кашат кол чабуулар менен мына ушу 6
6 байге. Ал эми байгелерди тапшырууга мен дароо эле азыраттар кое берилеринин алдында айтып коеюн. Баш байгени Жекиштин досу Досболот Андиржан биринчи байгени тапшырат. Экинчи байгени Улукбек Өскөнбаевич Карачолоков жана Бакай Ата району боюнча Кошалиев Мукай, Жалилов Акназар Манас району жана Карабуура району боюнча ат сүйүүчүлөр коомунун жетекчилери Кемел Козугулов Карабуура. Мына ушул жамаат чыгып кыска аралыктын байгесин тапшырасыздар. 2000 метр аралыкка кыска аралык. Өзүңүздөргө маалым болгондой 3 май күнү Чолпон Ата ат майданында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын чоң байгеси кубогуна арналган ат чабыш өтүп атат. Келатат эме. Жараткан 2000 метр аралык. Омин. Жыгылбай, мыкты сутсун, мыкты сутсун. Алдыда кетип бараткан Лахип кетип баратат, Сокулук Алерой жана 3-чү болуп Спирит 4-чү болуп кетип баратат. Эми кең таласта асманга чаңды чыгарып классикалык ат чабыш дүйнө жүзүндө орду бийик бизде дагы өзүнчө федерация түзүлүп өнүгүү жолунда. Мына ушул ат чабыш оюндарын өнүктүрүүгө, кыска аралыкты өнүктүрүүгө чоң салымын кошуп аткан федерациянын президенти Ташболот уулу Нурбек, жалпы ат чабыш оюндары боюнча координатор, мына ушу аткаруучу, катчы, башчы Жакшыбек атабыздын келини, Жанчар атабыздын келини Айнура Ергешовага, Улан Батыркуловго кол чаап койсоңор болот. Мына ушул ат чабышты өнүктүрүүгө чоң салымын кошуп атат. Эми өзүңөр билесиңер, Улан Батыркулов кыска аралыкка ат чаап, Союз учурунда Краснодар, Пятигорскага чейин барган. Айнура айткандай, ушундай атты жакшы көргөн сулуу бала болчу, ошон үчүн өзүм акчасын төлөп келип турмушка чыккам дегендей, мына ушул Батыркуловдун келини айткандай, бул кыска аралык деген Союздан бери келаткан чоң өнөр. Мына азыр эми алдыны көздөй аттын баары алкынып жулкунуп келатат. Кыргызстанда кыска аралык өнүксүн. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө Казакстандын Кабирханы эмне деген ийгилик жаратты. Келгиле, Кыргызстандагы күлүктөрү мыкты ийгилик жаратсын. Кудай буйрса мына Алтынбек Шадыбеков байкем Кыргызстанды дүңкүлдөтөм деп атат, бир кол чабуулар менен тосуп алалы келатат. Келатат. Мен жаңылбасам Спирит келатат го дейм, я. Ай бара келди. Спирит. Мен жана Жумакан жеңем айткан машина кут болсун деп. Мына 7-6. Алтынбек Шадыбеков 11. Ой, чечип салсаң болмок да таңыр. 7-6-11 9 номер байге кут болсун. Мына Жеңишев Аскар, Иранов Нурел, бүт ат чаап чоңойгондор. Нургазы байге кут болсун. Байгелерди Жекиштин досу Досболот Андиржан биринчи байгени тапшырат. Азыр эми 6 ат чабылды, 6 тең. Мына уюштуруучулардан Айнура эже өз турат. 6-чы келген байгеден баштап тапшыра берели. Байге тапшыруучулар Досболот Андиржан, Улукбек Карачолоков, ошондой эле Козугулов Кемел, Кошалиев Мукай, Акназар Жалилов агабыз. Мына ушу Талас облустук 4 райондун ат сүйүүчүлөр коомунун жетекчилери. Улуке. Микрофон бер. 6-чы орундан баштайбыз. 6 тең байге. 6-чы орун барбы бияқта? 6-чы орун жок болсо 5-чи орун. 5-чи орунду так. 5-чи орун бул 4-чү келген атасы Маринер, энеси Света Жылдыз аттуу 3 жаш байтал Осмоналиев Жолдош. Раз, два, три. Мына иштеди. Азыр микрофон. Азыр.
Азыр отурла. Биреке. Келиңиздер эме, да бир жолу мен кайталап айтып коеюн эме, 6 кыска аралыкка ат чабыш болду. Байгелерди, биринчи байгени Досболот уулу Андиржан, Казакстандан келген жекиштин досу тапшырсын. Экинчи байгени Улукбек Өскөнбаевич Карачолоков, спортсмен, грек-рим, мына ат чабыш оюндарына салымын кошкон Кыргызстын жигити. Жана 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы байгелерди Жалилов Акназар агабыз, Манас району боюнча ат сүйүүчүлөр коомунун жетекчиси, Карабура району боюнча ат сүйүүчүлөр коомунун жетекчиси Кемел Козугулов, жана Бакай Ата району боюнча Мукай Кошалиев мырзалар, агалар мына байгелерди улуулашып тапшырып койгула. Ал эми 6-чы байге бул 5-чи келген Жейренге мына жекиш байге бар деди. Стамалиев Жаныштыкы, бул жаңасы Айгыр, Сатаркулов Нурболот чапты. Сасык Булак айылы, Талас району. Ошо 6-чы келгенди айтып атам Жейренде. Ал эми 5-чи келген 4-чү номердеги Жылдыз, атасы Маринер, энеси Света. Бул 3 жаш байтал, бышты байтал. Жолдошбек Осмоналиевдики, өзү саяпкер, Азиз чапты, Ысык Ата району. Чүй кол чабуулар менен мына байге кут болсун. 5-чи байге. Кыска аралыктын 5-чи байгеси 7.000 сом. 6-чы байге 2.000 сом. Жөке кут болсун. Өзүңөрдө болсо мына Кутубайкенин тоюнда мына ушу жанада айтып коеюн. Жолдошбек Осмоналиев тай чабышта дагы, кунан чабышта дагы 2 автомашина утуп кеткен. Мына бүгүн эме 5-чи байге болуп атат. Жөке настроениени түшүрбө, Кудай буйрса жакшы болот. Бияк. Элди карап сүрөткө түшөлү. Азыр эме 4-чү келген бул Кыргызстанда туулган, атасы Джейме Рулс, энеси Венеция, Кара кыз аттуу күлүк, 3 жаш бышты байтал. Ээси Ырысалиев Токобай, Мирлан Ырысалиев саяпкери, Айдин чапты, Талас шаары. 4-чү байге 15.000 сом. 15.000 сом мына Талас облустук ат сүйүүчүлөр коомунун жетекчилери тапшырууда. Биякты карап койгула. 3-чү келген бул 11-чи номердеги Лахип аттуу Россиядан келген 3 жаш байта Айгыр, атасы Нордстрим, энеси Ризна, Бакыт Молдалиев ээси, Акматалиев Нургазы саяпкери, Сокулук Белек айылы. 3-чү байгеге 30.000 сом. 30.000 сом. Ал эми кыска аралыкта 2-чи орунду ээлеген бул Алерой аттуу Америка Кошмо Штаттарынан келген Алерой аттуу күлүк 6-чы номер. Бул 2 асый Айгыр, Жакыпбек ата жылкы заводунуку, саяпкери Жайлобек уулу Чубак, Аскар Жеңишев чапты, Нарын облусу Ат Башы району. 2-чи байге 45.000 сом. Медалы, диплому, кубогу. Жай, мына Улук Карачолоков тапшырып атат. Байге кут болсун. Эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машык туруучусу Жайлобек уулу Чубак мына бүгүн 2-чи байге алды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машык туруучу саяпкери Жеңишбек Батыркуловдун байгесинде. Бул жакшы көрүнүш. Ошондой эле кыска аралыкка ат чабышта 1-чи орунду ээлеген Nexia авто унаасы. Бул 2022-23 жылдан бери кыска аралык боюнча чемпион болуп жүргөн, Россиядан келген Спирит, мына алаягы бар чоңгара Спирит ээси Алтынбек Дилдебекович Шадыбеков, Руслан уулу Нурлан саяпкери, Көкташа Талас ат чабуусу менен. Ошо менен Чыңгыз Иманалиевдин атынан
чабан деске 3000 сомы. Алтке байге кут болсун мына. Байге кут болсун. Кубогу, диплому, медалы. Дею Nexia Жеңішбек Батырқұловтың байгесінде. Spirit бәрекелді. Байге құт болсын, мына қысқаралықты ат чабышты өніктірелі, құдай бұйырса 3 май күні Чолпон ат майданында ең мықты, ең сонын чоң байге болған атат. Мына ал жерде 7 түр, Айнұр эже 7 түр, 8 түрі қысқаралық. 8 түр қысқаралық, жана жорғонын 4 түрі 1 миллион сомдық аламан байге. Бұл ең чоң көрініш, жақшы самалық. Азыр еме жекиш байге құт болсын. Алтке, бір қол чайып қойылы ғана бір автомат айдап көніп алған жаның механика айдалайлар бекенсің, бір қол чайып қойылшы ғана. Түзеле көк қашатты көстой. Кечінде барабыз. Азыр еме Эй, дорожканы бұсат екен.